Жогорку соттун теңин таратып, орнуна катчыларын калтырып коюш керек. Өкүмдөр басып берсин. Бюджетти үнүмдөйбүз. Анткени сотторду кармап, аларды каржылап эмне кереги бар? Эгерде чечимди АКСдин өкүлү Алмаз деген жигит жана президенттин аппаратына бөлүм башчы Манас Матаевич кабыл алса, эмне Кыргызстан 1937 жылдагы абалга кайра келдиби? Ошол заманда НКВДн тройкалар эле адамдардын тагдырын чечип коюшчу. Бүгүн дагы тилекке каршы ушундай коркунуч пайда болду. Кокус кайсы бир сот булардын буйругун аткарбай койсо, ал сөзсүз жумуштан айдалат. Болбой эле калса, алыскы районго 1 жылга сүргүнгө кетет. Депутат Канат Исаевдин соттордун ишине АКСдеги Алмаз Мааткасымов менен президенттин аппаратындагы бөлүм башчы Манас Арабаевдин кийлигишип жатканы, соттор алардын атын укканда отурган жерин булгап коеру тууралуу 2016 жылы айткан сөзү көз жаздымда калып кеткен. Бирок президент алмашкандан кийин сот системасындагы үлкөндөрдүн бири 20 жылдан ашуун райондук шаардык соттордо судья, төрайым болуп иштеп келген Максуда Оморова, башкы прокурор Индира Жолдубаева, президенттик аппараттагы бөлүм башчы Манас Арабаев жана Алмаз Мааткасымовдор соттордун ишине кийлигишери, алар айткандай өкүм чыкпаса куугунтукка алары тууралуу резонанстуу билдирүү таратты. Максуда Оморованын айтуусунда жогорудагы адамдар анын кызы Октябрь райондук сотунун судьясы Гүлчахра Оморовага кантип буйрук берип, аткарбай койгондо кызматтан алууга жетишкенин кенен айтып берген. Укук коргоочулар көптөгөн судьялардын отставкасын талап кылууда, бирок маселе соттордо эмес. Маселе Манас Жолдубаева сыяктуу сот адилеттигин ишке ашырууга тоскоолдук жаратып, бийлигине манчыркаган адамдарда. Алар сотторду коркутуп алган. Максуда Оморованын сотторду коркуткан үчүлтүк тууралуу билдирүүсү Кыргызстандагы акыркы жылдары жүргөн буйрутма сот процесстерин кайра карап чыгууга эң башкы негиз болушу керек дейт мурдагы депутат, Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупова. У нас сейчас совершенно скандальная ситуация приобрела публичную уже огласку, когда бывший судья, председатель суда Максуда Мадеевна Уморова, она сделала публичное, впервые в публичном пространстве, она сделала заявление о фактах прямого давления на судейский корпус со стороны администрации президента и даже назвала фамилии этих людей. Она обвинила в этом действующего генерального прокурора Индиру Жолдубаеву и заведующим отдела администрации аппарата президента Арабаева Манаса. Вообще об этих фактах уже с трибуны Жогорку Кенеша говорил ранее, если вы помните, депутат, экс-депутат, теперь уже Канат Исаев. Он говорил, он называл фамилию Манаса Арабаева. Однако, поскольку это со стороны судейского корпуса, которые вот подавлялись этими лицами, не было ни одного факта заявления в правоохранительные органы, потому что это тяжкое уголовное преступление, это вмешательство в отправление правосудия, да? Дальнейшего хода этой истории не было получено. Вот сейчас Максуда Оморова в связи с сложившейся ситуацией по отстранению ее дочери от должности судьи, она озвучила и прямо сказала: я надеюсь, что мне кажется, что общественность должна придать этому, поддержать. И мы действительно должны требовать для того, чтобы был создан прецедент привлечения к ответственности по этим статьям за вмешательство в отправление правосудия. Коомдук ишмер Эдил Байсалов Оморованын билдирүүсү сотторду кол жоолук айланткан Индира Жолдубаева, Манас Арабаев, Алмаз Мааткасымовду жоопко тартууга эң чоң негиз экендигин айтат. Башынан бери айтылып келаткан кухняда, курилкада, башка жерде айтылып келаткан мына 3 фамилия: Индира Жолдубаева, Манас Арабаев и Алмаз Мааткасымов. Мына үчөө көчөгүнкү бул Максуда Оморова оңой иш эмес. Кыргызстанда 10 юрист бар болсо, Курманбек Эргешевич, бул киши ар бир сөзүнө жооп бере турган киши. Туурабы? Ошол жазылып аткан сөзү бул показание. Это заявление. И даже ошол эле эпизод
биздин азыр коомчулугубуз ошого терең маани бере албай атат. Как будто кызы жөнүндө таарын үчүн баягы жеке маселесин айтып атат деп. Ошол жерде канча кылмыш иш жатат. Просто за вмешательство. А когда это в организованном масштабе, когда это с использованием служебных полномочий, ал жерде это ошол эле эпизод где-то на 30-40 лет. Это организованная преступная группа. Кыргызстандын тарыхында сот системасында иштеген мындай үлкөн адамдын ак үйдөгү кураторлор тууралуу билдирүүсү биринчи жолу болуп жатат. Андыктан Максуда Оморованын билдирүүсүн учук кылып кармап алып, сот реформасын талкалаган адамдарды жазалоо керек. Болбосо бул билдирүүгө көңүл бурбай коюу элдин реформаларга болгон үмүтүн үзөт дейт мурдагы парламентарий Ишенбай Кадырбеков. Бул тарыхта биринчи болуп аткан нерсе. Бул ал кишиге мен ушундай чоң баа берет элем да. Мындай жолу барып, ким кандай басымдык жасаганын, ким кандай аттарын айтып, ушундай соттун ишине кийлигишти деген сөздү эч ким айта элек болчу да. Айтып чыкканы бул мындайча айтканда чоң саясий проблеманын ачыкка чыгарып койду. Эгерде буга бүгүнкү президентибиз, анан кийин коомдук ишмерлер, саясий партиялар, жогорку кеңеш, партияң көңүл бурбай койчу болсо, анда Кыргызстандын мындайча айтканда аброю өтө эле ылдый, плинтустан ылдый түшүрүп калганын көрсөтөт. А эгерде ошого реакция болчу болсо, мунун аягы жоопко тартылса жана ошондой жасап аткан кишилердин, анда Кыргызстанда оңоло турган шарты бар экенге үмүт бар деген. А эгерде реакция болбочу болсо, анда үмүттүн жок болгон дегенге барабар да. Кыргызстанда соттордун бийликке куурчак, парага сугалак экени мурдадан айтылып келсе дагы акыркы 2 жылда жарасы толуп, жарылчу мезгил жеткен айтылууда. Ал эми Максуда Оморова менен кызынын тагдыры бийликтин буйругун аткарып жаткан ар бир сотко сабак болушу менен катар, сотторду жана аларга кураторлук кылган Арабаев, Жолдубаева, Маат Касымовторго окшогон мамлекеттүүлүккө жарака кетирген адамдарды жоопко тартуунун башаты болуп бериши керек дешет.